Бишкекте Ак үйдүн алдында митинг өттү. Наразычылык акциясына 10го жетпеген киши чогулду. Алардын дагы жерине барган милиция менен журналисттердин саны ашып кетти. Жогорку кеңештин имаратынын алдында үй бүлөлүк зомбулукка каршы Кыргызстандагы аялдардын укугун коргоо боюнча акция өттү. Митингге чыккандар мындан тышкары милициянын өзүн билемдигине нааразычылыгын билдирип, сот реформасын талап кылууда. Саныбыз 10го жеткен жок. Бул жалгыз пикетчилердин акциясы. Көп киши чогулбагандан кийин мамлекеттик органдарга маалымат бербей эле коюуга укугубуз бар. Келерибиз менен эле милиция колдоого кагаздарыбызды ала баштады. Анда зомбулукка чакырган маалыматтар болгон эмес, деди митингчилердин бири. Эскерте кетсек, буга чейин социалдык тармактарда аялынын мойнуна дөңгөлөктөрдү илип, үстүнөн суу куюп, уруп жаткан эркектин видеосу тараган. Кызыгы, аялына күч колдонуп жаткан эркек окуяны башка адамга видеого тарттырган. Ал коомчулукка бир топ чуу жараткан эле. Кийин жабырлануучунун арызын негиздөөгө күйөөсүнө 15 суткага камакка алынган. Көп өтпөй аялы милицияга тосма арыз менен кайрылды. Ага ылайык Борбор калаада Кеспеш айылындагы көлмөгө 25 жаштагы эркек киши чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Ал эмеден райондук номер 1 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары маркумдун сөөгүн суудан чыгарып, Ички иштер министринин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ошондой эле кечээ күнү Жалал Абаддагы Аксы районунун Үч Коргон айыл аймагындагы Нарын дарыясына 17 жаштагы бала түшүп кеткен. Ага жалпы 15 куткаруучу тартылган. Учурда издөө иштери уланууда. Ушул эле күнү Каракол шаарындагы Кара Суу дарыясында эркек киши түшүп кеткен. Аны табууга куткаруучулар жана 6 укук коргоо органы тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министринин сууга түшүүгө киши эмнеге эске алышы керектигин санап берип жана ата-энелерге балдарын кароосуз калтырбагыла деп катуу эскерткен. Булак Спутник KG.